وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. Жана менин үммөтүмдө 30 ушундай жалганчы болот дейт. 30 жалганчы чыгат. Алардын баардыгы өзүнү пайгамбармын деп чыгат. Бул пайгамбарыбыздан кийин эле, пайгамбарыбыз ордунан эле чыгып баштаган. Мусайламатул Каззаб чыккан, андан кийин ушу толтура Зуал Хувайсира толтура эмелер чыгып баштаган. Өздөрүнү Мусайламатул Каззаб чыккан, андан кийин ар жерде ушундай эмелер чыгып калган. Анан алдындар айтышат, бул 30 жалганчы чыгып бүттүбү десе, бул чектелген эмес. Кыяматка чейин саны пайгамбарыбыздын ордунда 30 чыгып бүткөн эмес дейт да. Азыр күндө деле чыгышы мүмкүн бирөө өзүнүн пайгамбарымын. Демек, пайгамбарыбыздын үммөтүнөн кыяматка чейин ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллахтын эки бөлүгүн тең буза турган адамдар чыгат. Биринчиси ширк кылгандар, Аллахтан башкага сыйынгандар ла иляха иллаллахтын майнисин бузат. Ла иляха иллаллах майнисин эмне? Жалгыз Аллахка сыйынуу, Аллахтан башка сыйынылган нерсенин баарын четке кагуу деди. Ширк кылган адам ушул калиманы буза турган. Экинчиси болсо өзүнү пайгамбармын дегендер чыгат. Өзүнү пайгамбармын деген чыгат. Ошону ээрчигендер чыгат, ошолорду ээрчигендер. Ошого ишенип ээрчигендер. Аны ээрчигендер эмне? Мухаммад Расулуллах деген калиманы бузат. Мухаммад Аллахтын элчиси дегенде. Пайгамбарыбыз айтат: "Ла ва ана хатамун набийин", мен пайгамбарлардын жыйынтыктоочусумун. Ла набийя бади, менден кийин эч кандай пайгамбар келбейт. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин кайсы бир адам өзүнү пайгамбармын десе, ал жалганчы болот, ал кафир болот. Ошого ишенген адам дагы кафир болот. Пайгамбар башка бирөөнү пайгамбар деп ишенген адам дагы кафир болот.